кетсек, Каныкей апабыздын акылмандуулугу, кыз сайкалдын баатырдыгы, Курманжандатка энебиздин эл башкарганда баарыбыз ушул маалым. Демек, ушу эзелтеден бери ушу калктын, элдин сакталышы, мамлекеттин түптөнүшүнө ушу айымдарыбыз, энелерибиздин кошкон салымы зор. Жогоруда айтылгандай ушу бейиш эненин таман алдында деген жакшы сөз бар. Ушу апаларыбызды, энелерибизди мактап, таңтаган, жана алардын ушу улуулугун жеткире сүрөттөп берчү сөз жок. Андыктан сиздер ар дайым назик, ар дайым өтө бийик, сулуу, мээримдүү, боорукер болосуздар. Сиздер бар болуңуздар. Сиздерге таазим этебиз. Табигаттын дал өзүндөй берешен, табигаттын дал өзүндөй берекем, ыйыктарым эч нерсеге алмашкыз, эң башкысы аял менин энекем. Ардактуу айымдар, урматтуу Куттуу университетти өргө сүрөгөн ардактуу агартуучулар, бүгүн жаз күнү, жаздын майрамы менен бардыңыздарды чын дилибизден куттуктайбыз. Өлкөнүн өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон, бүгүнкү күндө жаштарга өзгөчө мотивация бере турган улуу инсандар кадамдары менен аяр басып келаткан жаштарды, мындайча айтканда, бардык муундун өкүлдөрүн бүгүн биз мейман катары чакырып отурабыз. Урматтуу улуу даражадагы Ишеналы Арабаев атындагы университеттин жамааты, жаштар, жакшынакай, сиңдилерим, сиздерди ушул улуу эл аралык 8 март майрамы менен куттугайтам. Ишиңерде ийгилик болсун, кыргыз элинде тынчтык болсун. Мен ойлойм, айымдардын ролу абдан чоң. Мисалы, билим берүү системасы, саламаттыкты сактоо системасын карагыла бүт негизги иш жүргүзгөн бул айымдар. Айталы мугалим, медсестра, врач, андан башка дагы мына бала бакча, бул эң негизги келечек үчүн бул эң негизги системалар. Ошон үчүн мына айымдардын аткарган кызматы, мына айталы ушу биздин эле университетте канчалаган кыздар дагы, эр жигиттер дагы окуп атат. Бирок ошолордун ичинен мен ойлойм көбү кийин мугалим болот, айрыкча кыздар мугалим болот. Мына ушул системаларда жакшы ийгиликтерге жете турган ушул биздин азыр даярдап аткан мугалимдерибиз. Менин бир-эки сабырым бар. Аял эне, аял ишмер, аял жар, аалам жүгүн аркалаган аялдар. Мына ушул аял заты бардык жерде баш болсу, ошончалык бир сонун керемет, ажайып бүйрөлүк менен, ушундай чыгармачылык менен жаркыратып коюшат экен бардык жерде. Мырзалар таарынбайт деп ойлойм, себеби мырзаларсыз ал иш бүтмөк эмес. Чын эле Жеңишкүл айым айткандай, мен бул жерге келип абдан көңүлүм көтөрүлө түштү. Себеби деген биз 1975-74-75 окуу жылында келип окуганбыз бул жерге. Мына ошондо ушул жаңы бүтүп, эң эле бир сонун залдуу болдук деп аябай кубанганбыз. Анан ушул дөөтү колдогон чоң залда алдында бизге аябай чоң көрүнгөн, тим эле укмуштай чоң көрүнгөн. Мына ушул залда
эң эле гана сонун салтанаттар, жыйындар болуп турар эле. Мына ошол салтанат жыйындарды эмнегедир автоматтык түрдө менин мойнума өтүп турчу. Ушул жерде менин көп издерим калды. Ушул залда менин көп эмгегим калды десем де болот. Ошол мен ушул институтты бүткөнүмө өтө сыймыктанамын.